Dostlar, azır şaharda tığın. Buga çeyin bolup görбөгөндөй tığın. Biroq жөн жерден эмес бул tığın. Mamleket, meriya биздин жашообуз үчүн bir komfort şart түзөйүн деп жолдорду оңдоп атат. Муну түшүнсө болот. Анын үстүнө жай жакындап калды, көпчүлүк четке чыкканда оңдоп алалы десе керек. Колдон келсе машина менен чыкпай эле коелу көчөгө. Карасаңыздар, машинада тыгынды ким кылат? Бир эле адам отурат машинада. Ошол көгөрүп тыгында турат да. Мен мисалы үчүн өзүм жөө басам, мен жөө менен эле чечемди атам. Анан экинчиси, мүмкүнчүлүк бул. Бизнестегилерге өтө чоң мүмкүнчүлүк. Бизнесиңерди онлайнга көчүрүп алсаңар болот. Мисалы үчүн сатуу бөлүмү үйүндө эле отуруп, шарт түзүп бергиле, СРМ коюп берип койгула, көзөмөлдү жакшы койгула, скрипттерди жакшы бергиле, үйүндө эле сатсын. Маркетинг үйдө отуруп иштесе болот бүгүнкү күндө. Өндүрүштөгүлөр деле мисалы үчүн тигүү секторунда да башкаруу системасын онлайнга койсо болот. Надомниктер менен иштеп атат. Айтайын дегеним, бүгүн ишкерликти онлайнга көчүрүүгө ушул кырдаалда түртүп атат. Анткени пандемия учурунда өтө көптөгөн бизнестер жабылды, эпчилдери онлайнга көчүп кетти. Мында да ошондой кылса болот. Жүдөп пробкада тура бер же бизнесиңди онлайнга көчүр. Мамилени онлайнга көчүр. Болобу? Болот.